Казакстандын президенти номер 520 шайлоо тилкесинде эгемендүүлүк сарайында жайгашкан курултайга шайлоодо добуш берди. Андан кийин Касым-Жомарт Токаев басма сөз өкүлдөрү үчүн брифинг өткөрдү. Мамлекет башчысы өлкөбүздүн келечектеги өнүгүүсү үчүн шайлоонун өзгөчө тарыхый маанисин баса белгиледи. Biz bärimiz bir Албетте, бүгүн өлкөбүз үчүн чындап эле тарыхый күн. Биз биринчи жолу бир палаталуу курултайга шайлоо өткөрүп жатабыз. Бир бүтүн эл катары биригип, масштабтуу реформаларды жүргүзүп жатабыз. Муну баарыңар жакшы билесиңер. Болуп жаткан өзгөрүүлөргө күбөсүңөр. Биз олуттуу жыйынтыктарга жетиштик. Ошол эле учурда дагы масштабтуу иштерди аткаруу керек. Ал эми алдыга койгон максаттарыбыз өзгөчө мааниге ээ. Бүгүнкү шайлоо бул чоң иштин башталышы гана. деп айтууга болот, күмөнсүз. Мамлекет башчысы өлкөдөгү шайлоо өнөктүгү жакшы өткөндүгүн баса белгиледи. Саясий аренага жаңы инсандар чыгып, мазмундуу жана конструктивдүү идеялар айтылды. Бирок президенттин айтымында Казакстан чоң курулуш аянтына айланат. Райондордо жана шаарларда ири долбоорлор ишке кирет. Касым-Жомарт Токаев журналисттердин вице-президенттин жаңы кызмат орду тууралуу суроосуна да жооп берди. Biz әдейі конституциямызга Биз бул кызматты атайлап конституциябызга киргиздик. Бул абдан зарыл деп айтсам жаңылышпайм. Азыркы оор мезгилде мындай кызмат биздин өлкөгө өзгөчө керек. Вице-президенттик кызматты ким аткарары кийинки жума же 10 күндүн ичинде белгилүү болот. Азыр анын атын айтуу эрте. Бул сиздер жакшы билген атактуу адам болот деп ойлойм. Мисалы, жаңы мамлекеттик органдын Казакстан Халык кеңешинин ишин баштоо керек.